Ошол дүнүйөгө жалгыз таштабай, жаныбызга ошо бир курсактан чыккан бир туугандарды жаратып, ыймандаш боордошторду жаратып, жашатып койгон Аллах субханаху ва таалага чексиз шүгүрлөр. Ар бирибизге бир тууганчылык кандай болоорун, бул дүнүйөдө жалгыз калуунун кесепети кандай болоорун, ар бир жүрөгүндө ыйманы бар инсан бири-бирине бир тууган болоорун, бири-бириңер менен карым катнашта болгула, бири-бириңерди таштабагыла деп өмүр бою какшап биз үчүн эмгек кылып өтүп кеткен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават, саламдарыбыз болсун. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз мусулманбыз, Кудайга шүгүр, жүрөгүбүздө ыйманыбыз бар. Мына мечиттерге келип, ушу жума намаз окуймун, ушул жерде аят хадистерди угамын, ошого амал кылып жашаймын деп ушул жерге келип атабыз. Ошондой ыйманыбызга шүгүрлөр болсун, мусулманчылыгыбызга шүгүрлөр болсун. Эми ушул жерлерге келип атканда ар бирибиз мечитке эмне үчүн келебиз? Эмне үчүн аят хадис, аалымдарыбыздын сөздөрүн эмне үчүн тыңдайбыз бир туугандар? Анткени өзүбүз оңдош үчүн тыңдайбыз. Мен адам баласы эгер эскертүүсүз кала турган болсо, аят хадистерден алыс кала турган болсо, ыйык мечиттерден алыс кала турган болсо, адам заты бузулууга эң жакын махлук, эң жакын жандык бул адам заты болот экен. Ошон үчүн ар бирибизге эмне үчүн бир күндө 5 маал намаз окуу фарз кылынган. 5 маал намаз, 5 убакыт намазда ар биринде Алланы эздесин. Ошол Фатиха сүрөсүн окуп, менин да Кудайым бар, кыямат күнүнүн Кудайы бар, ал мээримдүүлөрдүн мээримдүү, ырайымдууларындын ырайымдуусу деп Аллах субханаху тааланы кайра эстеп турушубуз үчүн Аллах субханаху таала фарз кылган. Эгер бизге 5 убакыттан аз болуп калганда мунун хикматтары да бар. Эгер 5 убакыттан аз болуп калганда канча адам мунафык, канча адам кафир болот эле. Бир туугандар, Кудайга шүгүрлөр болсун, жүрөгүбүздө ыйманыбыз бар. Ушунча ибадаттарыбызды кылып Алла таалага байланышыбыз болуп атат. Эми бир туугандар, бу мечиттерге келгенибизде оңолобуз, өзүбүздүн кемчиликтерибизди түздөйбүз, камил мусулман болобуз. Ушул жерге келгенде күнүнө жашоомду оңдоймун, жаннатка жакын адам боломун, Алла таалага сүйүктүү боломун, жаннатка жакын боломун деп үмүт кылып келебиз. Ошон үчүн ар бирибиз ойлонушубуз керек. Бизди жаннаттан алыстатып аткан, тозокко жакындатып аткан, Алладан алыстатып аткан, Алланын лаанатына, Алланын каргышына алып барып коюп аткан кээ бир амалдарыбыз бар. Бардыгыбыз дүнүйөгө аманат. Кээ бирөөбүзгө 45 жыл өмүр берип атат, кээ бирөөбүзгө 60-70 жыл өмүр берип атат, кимибизге канча берип атат. Бирок ошонун ичинде бир туугандар Аллах субханаху ва тааланы эстеп, Аллага кайтып, эртең Алланын астына түбөлүктүү жашоого, аягы чеги жок болгон жашоого барганда, бармагыбызды тиштеп, чачыбызды жулуп, өзүбүз ургулаган тагдырга калып калбайлы. Бардыгыбыз бул дүнүйө ад-дүнья мазраатул ахира, дүнүйө эмне? Дүнүйө ахиреттин эгин талаасы дейт. Ушул жерде эмнени эксек Алла тааланын астына ошону жүктөнүп барабыз бир туугандар. Сооп алып өзүбүз оңдогонго аракет кылалы. Ошондой оңдой турган нерселер эмне? Азыр адамдардын ооруган нерселери ушундай бир туугандар менен алыс калган. Мына бул жерде аксакал адамдар билет. Булардын учурунда бир үйдө 5-11 тууган болсо, бир боз үйдүн ичинде, бир комната үйдүн ичинде батып, ошол жерде үйлөнүп, ошол жерде бала чакалуу болуп, бир амакеси атасынын бир тууганы болгон болсо, өзүнүн бир тууганынын баласын өзүнүн баласындай жумшап, ушундай бир ынтымакта жашап келген. Азыркы учурлар эмне болуп атат? Бардыгыбыз көрүп атабыз бир туугандар. Көчөлөрдө адамдар үйлөргө тойбойт. Бир жерлерде ушу Бишкектин ичинде 5-10 квартира алып, 2-3 баласы бар, бирок 5-10 квартирасы бар, ошого да батпай, бир тууганга батпай калган замандарда жашап атабыз. Мындай ооруларды мойнубузга алышыбыз керек. Биз мусулманбызбы бир туугандар? Биз оңолушубуз керек. Эртең биздин балдар, мына аталарыбызды көрүп атабыз. Ошо 40-50 жыл мурун, 40 жыл мурун ушундай тарбия бар эле. Бир тууган экинчи бир тууганын үйүнө эч ойлонбостон бара берет эле.
Meň emne deyt, al emne debeyt. Özünün üýündegidey barıp özünün üýündegidey çay içalat ele. Azır anday barby gördüňiz? Anday 90% jok bolup ketdi gördüňizler da. Adagy 40 ýyldaýyn emne bolat? Dagy bir oýlanaly bir togandar. Azırkı kestem bir togançylyk emne ekeni jönündө bugün hutbabız oşo temada bolmokçu. Urmatly bir togandar, munu menin aklym emes. Allah Taala bir togandardy kanday jaratkan, alardyn ortasında baylanış kanday boluşur ekeni, kanday bolgonda baylanış jakşı bolaryn, baylanış bolgon bolsa kanday bereket bolaryn. Eger bir togandar bir-biri menen ayrılganda, birin-biri jek görgöndө, birine bire dünýä menen ataandaşyp kalganda kanday kesepetlerge jolugaryn ayat hadislerden oşo bizge bergen tarbiyası menen urmatly bir togandar jüregibizde bereli oşo tuuraly sabak bolmokçu. Bul dünýäde bir togandar meyli başka adamlar imandaş bir togandar bar eken. Bir ene töröbegünde bir togandar bar. Alar siler menen biz bir-biribizde tanybaýbys. Biröýüz Oşton geldik. Biröýüz takır başka mamleketten gelgenbiz. Biröýüz narından geldik. Birok uşul jerde imanybys innamal mu'minuna ihwa. Kur'an-ı Kerimde hiç kimimiz tabalbaýbys, tanalbaýbys. Bir togandar Kur'anda Allah Taala jüregünde imanı barlar. Allah'a, paygambarga, ahiretke ýeşengen imandylar bir-birine bir enenin gursagынан çykkanday bir togan deyt. Biz muşunday bir togan ekenbiz. Toora ar birimiz imandylar. Dünýäde 2 milliardga jakyn musulman bir-birimiz menen bir toganbız. Tigi Nigeriýada bir kara, tüsü kara adam menen dagı jüreginde imany barby? Sen bir togansyň, bir togan. Birok emi bul bir togandardy goýa turaly. Birok azyrkı kesde bugünkü süýlenilýär turgan nerse emne? Bir togandar bir atadan çıkıp bir enenin kursagında tarbiyalanyp dünýäge gelgen insanlar kanday awalda boluş gerek. Eger bir togany menen tayekejeni menen atasynyň bir togany menen silatul arham oşo jakyn togandar menen baylanyşta bolgon adamdyn bir gana oşo bul dünýäde darajasy göterilýär bir togandar. Al adamdyn bul dünýädegi akyrky awaly bardygybız bul dünýäde jaşap jürebиz. Azır biröýüz millionerbiz. Biröýüzdün çöntögüzde 100 somubuz jok çıgar. Biröýüz sulubuz, biröýüz hunik çıgarbız. Ar kanday awal eken bul dünýä oşonu menen sınao eken. Birok bir togandar erteň oşo çöntögünde sulu bolup turgan, çöntögünde milliondogan akçasy bolup turgan adam bul dünýäden kanday ötet al Allah'ın takdyrynda. Allah жазган takdyrda mümkün al baktısyz ötüp turup hiç adamlardın gözüne iyileşpey jürgen, adamlardın gözünde kor bolup jürgen adam mümkün Allah'a jakyndyr. Eň aýaky ölümleri la ilahe illallah dep Allah Taalany daňtap jannatyň açkıçy bolgon kalimany süýlep turup dünýäden uzardyr. Kim bilebiz? Bul dünýäniň oýunçuklaryna, bul dünýäniň konfetlerine, bul dünýäniň momposuýlaryna aldanbaýly bir togandar. Dünýä degen kıska eken, dünýäde oşu dünýäge kança mamile kıla, kança kıska bolsa oşonçoluk mamilede jaşaýly. Ahiret kançalyk tübelük bolsa oşondoy mamilede jaşaganda hareket kılaly. Oğuzlarybızdy gıýbat menen bulgabaýly, jüregibizdi jek görüler menen bulgabaýly, deneleribizdi günah kılıw menen bulgabaýly, akylybızdy aram nerselerdi oýlanyw menen bulgabaýly bir togandar. Gelgile imanga gaýtaly, Allah'a gaýtaly, Allah'ın aýtgandaryny kılaly, daima Kur'an okuylu, uşak süýregibiz kelgende koy men uşu paýda alyp kelbeyt dep zikir kılaly. Biröge jamandyk kalaganda men jamandyk kalagan menen anyň takdyryn syndyryp koýbaýmyn. Men aga jamandyk kıla albaýmyn. Hudaýym meni geçir pendeçilik kılwatam dep anda oňolaly. Gelgile oňoluw joluna öteli. Karasaňızlar, urmatly bir togan, bir toganga mamile kılıp jürgen, daima baylanyş kılıp jürgen, daima jardam kılgan, bir toganyň artynan dua kılgan, janyna barıp jardam bergen, bir togan üçin çyn jürekden güýgen adamdyn bul dünýäde darajasyny Allah Taala göteret degen, darajasyny göterip koýat. Bul dünýäniň ahyry bardygybız ölebиz bir togandar. Kimimiz 80 ýaşga çygabys, kimimiz 40 ýaşga çygabys, kimimiz 38 ge çygabys, bardygybız bul dünýäden getebis. Kullu nafsin zaiqatul maut.
бардық жан егесі өлім шербетін бір күні тартат екен. Кимибиз қандай татабыз, ал Алланың қолында нәрсе, урматтуу бир тууган. Жибраил алейхиссалам келип, пайгамбарыбыз "Иш ма ши'та я Мухаммад, иш ма ши'т, фа иннака майит, ва ахбиб ма ши'т, фа иннака муфариқу". Ей Мухаммад, сен бұл дүниеде қандай қаласаң так ошондой жаша, эмне қаласаң так ошондой жаша. Баары бир күн өлөсүң. Кимди сүйсөң, кандай сүйсөң сүй, оғандан бір күні ажырайсың деген. Бір туған бұл сөз ар бирибизге тиешелүү. Кейбирөөбүз особняк үйлөрдү салып атабыз. Кымбат 100 000 долларлаған машинелерди айдап атабыз. Ушундай кымбат кийимдерди кийип атабыз. Жаныбызга телеэкран тилдерди алып жүрүп атабыз. Өлбөйсүңбү? Андай жашасаң да өлөсүң. Бир туған келип мечитте ибадат кылып, Аллага жакын болсоң да өлөсүң. Көчөдө бир эч нерсеге жетпеген кайырчы болсоң да өлөсүң. Бардыгыбызга тиешелүү нерсе. Бир тугандар, ошон үчүн бул дүниөнүн акыры жакшы болсун деп Алла Тааладан тилейли. Кудайым ушундай өмүр берип атасың, ушундай бала чака берип атасың, рызкы, өмүр, канчалаган жакшылык, ниматтарды бердиң. Кудайым эми акырында жакшылык бер. Бул дүниөнү кулпулаган кездеримде, эшиктерин жапкан кездеримде ла илаха иллаллахты насип кыл. Кудайым ошого жараша амал кылууну насип кыл деп Алла Таалага жалынып жалбаралы. Эгер бир туугандарына, аалымдарыбыз ушундай дейт. Бир туугандарына байланышы жакшы адам, дайыма бир туугандары менен карым катнаш кылган адам бул дүниөдөгү акыркы акыбети жакшылык менен бүтөт деген. Ахиреттеги биринчи ачкычы, ахиретке барып туруп биринчи кадамы жакшылык менен башталат дейт. Келгиле бардыгыбыз ниет кылалы. Бир туугандарыбыз, биз кээ-бир нерсени ойлойт экенбиз. Туура намаз өзүнчө ибадат, орозо өзүнчө ибадат. Бир туугандар бирок dinimiz namaz окуу менен чектелип калган эмес. Dinimiz чапан кийип коюу менен чектелип калган эмес. Кийимибиз сакал коюу менен чектелип калган эмес бир туугандар. Кийимибиз кыймыл аракет, жашоо, соодадагы жашоо, адамдар менен мамиледеги жашоо. Канчалаган адамдарды көрдүм. Мечиттен чыкпай ибадат кылып, бирок адамдардын акчасын алдап жегендерди да көрдүм бир туугандар. Бул дүниөдө бардыгыбыз мусулман бололубу? Толук мусулман бололу. Ислам бир толуктук нерсе, бул 5 колдой болгон толуктук нерсе. Ислам бөлүнүп калбайт. Мен намазды окуй берейин, калганын кой дебейт. Исламды каалайсыңбы? Намаз бул Алла менен болгон эң чоң кулчулук. Намаз окуп атасыңбы? Кылган ишиң дагы намазга жараша болсун. Намазда кандай туруп атасың? Даарат алып келип атасың, кыбланы жүздөнүп атасың, таза жай намазга туруп атасың, кийимдеги нажастарды тазалап атасың, келип ниет кылып атасың, колуңду көтөрүп Аллага багынып атасың. Ошентип колуңду байлап, бир кул катары Алланын колунун астында турасың, рүкү кылып атасың. Ошо сежделериң эң жакшы көргөн, ошо дене мүчөң болгон нерсени таманың басып жүргөн жерлерге коюп, сежде кылып Алла Таалага жалынып жалбарып атасың. Бир туугандар, башка ишиң дагы намазыңа шайкеш болсун. Намазыңды ошондой окуп атасыңбы? Намазыңды окуп туруп кафирдин ишин кылбагын. Намазыңды окуп туруп эшикке чыгып алда адамдарды алдатпагын. Намаз окуп туруп бир тууганыңды какшатпагын. Бир туугандар, бул нерсени жакшылап билип алалы. Жума намазыбызда аалымдарыбыз какшап айткан, пайгамбарыбыздын хадистерин, аяттарды айтып атабы? Бир туугандар, жүрөгүбүзгө түйөлү. Ушул жерде ниет кылалы. Алла Таалам ушул жердеги аят хадистерди жүрөгүмө киргиз. Жүрөгүмдү ошо нерселер менен нурла деп Алла Тааладан жалынып жалбаралы. Эми бир тууганга мамиле кылган, бир тууган менен карам катнашты үзбөгөн адамды Алла Таала дүниөдө шермендечиликке калтырбайт. Кудайым шерменде кылбасын. Дүниөдө басып жүрүп адамдардын жүзүн карай албай калган абалга Алла Таала эч кимди калтырбасын. Андай тагдырларды да көрүп атабыз. Канчалаган тагдырга барып, адамдардын арасына батпай калган адамдарды көрүп атабыз. Бир мамлекеттен бир мамлекетке качып кеткендерди көрүп атабыз. Адамдарга кылган кылыгы үчүн адамдарды аралап баса албай калгандарды да көрүп атабыз. Шермендечиликтен Кудай Таала сактасын. Эгер бир тууган менен мамиле кылып жүргөн адамды, бир тууган менен чыныгы мамилени катнашты үзбөгөн адамды Алла Таала шермендечиликке калтырбайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жаш кезинде ушинтип туруп Хадижа энебизге үйлөнүп, андан кийин ушул табиятты аалам өзүнөн өзү жаралып калбайт. Мунун бир жаратуучусу бар деп Нур тоосуна чыгып кетет эле. Умрага, ажыга баргандар бардыгы зыярат кылып Нур тоосуна Хираин күрүн
болганын көрүп жүрөбүз. Бир туугандар ошо жерге чыгып, колдоруна азыктарды азынып алып, 3 күн 5 күн ошо жерден түшпөй, бир жаратуучу бар деп отурат эле. Пайгамбарыбыз 40 жашка толгон учурларында бир күнү Жибраил алейхиссалам түшүп келип, пайгамбарыбызды карап оку. Пайгамбарыбыз коркуп, мен окуганды билбейм. Ушинтип кысып туруп, бир оку дегенде, мен окуганды билбейм. Андан да кушура кызырып туруп, оку дегенде, мен окуганды билбейм, эмнен окуйун? Икра бисми раббикаллази халак. Жаратуучуң болгон, бардык нерсени жараткан Алланын ысымы менен окуро. Икра бисми раббикаллази халак. Халакал инсана мин алак. Ал адамзатты, инсанды бир түйүлдүктөн, жабышкан бир нерседен, уйгангандан жаратты. Икра ва раббукал акрам. Сен ушундай жоомарт болгон эгеңдин, Кудайыңдын аты менен оку. Аллази аллама бил қалам. Ал қалам менен окуганды үйрөттү. Алламал инсана ма лам я'лам. Ал инсан баласын билбегенин билдирди деген аяттарды окуганда, Куранды биз жөнөкөй көрүп атабыз бир туугандар. Куран десе маани бербей коюп атабыз. Акыркы кезде ыйык нерселерни простойлоштурбайлы бир туугандар. Илгери бизде Куран теги атеистик заманда Куран окугандарды алып барып камап койгон учурларда ата бабаларыбыз Курандарды ушундай кездемелерге ороп, анан бир жерлерге катып коюп сактаган бир туугандар. Илгери балдарына алым болгон адамдар айтат, ошо кезде бир койдун баасы бир машиненин баасындай баа болгон экен. Куран таппай 4 коюн, акыркы багып аткан, бала чаканы багып аткан 4 койду алып барып, бир Куранды сатып алып Тажикистандан алып келип, балам Куран оку деп айтты эле дейт. Азыр жаныбызда жүргөн алымдардын бири. Атам ошо нерсени кылды эле дейт. Бир туугандар, Курандын ордугу ушундай. Курандын күчүнөн пайгамбарыбыз коркуп, калтырап, ушинтип келгенде Хадижа энебиз астынан чыгып, Мухаммед эмне болду? Мага бирөө келди, Жибраил периштемин деди, оку деди, окуганды билбейм деди. Билбейм дедим, мени бооруна кызып туруп, оку деди, эмнени окуйун дегенде ушу аяттарды түшүрдү. Сен пайгамбарсың деп айтты. Мени өзүмдү кармай албай атам. Терилер агып пайгамбарыбыздан, калтырап, коркунучтан, заммилуни, мени төшөккө түмкө ороп койгулачы деп атканда Хадижа энебиз пайгамбарыбызды кармап, Мухаммад, эгер сени периште келип, сени пайгамбар деген болсо, сен чыныгы пайгамбарсың. Сени бул нерседен коркпогуң сени ааламга пайгамбар кылды. Анткени сени менен канча жыл жашадым. Сен эч убакытта тууганды таштаган эмессиң. Тууганды, бир туугандарыңды, жакын туугандарыңды карым катынашы жок, ошо байланышы жок, минтип таштап койгон адам эмессиң. Сени Алла Таала шерменде кылбайт деген. Урматтуу бир тууган, дүйнөдө шерменде болбойлу дейлиби? Кээ бирөөбүз акчабызга тиренип калышыбыз мүмкүн. Мансабыбызга тиренип алганыбыз бар. Башка күчүбүзгө, акылдуулуубузга тиренип ушу нерсе мени сактайт дей чыгарыбыз. Бирөө Алла Таала шерменде чыгарам десечи, ал акчаңа карабайт. Миллиарддаган акчаң жардам бербейт бир тууган. Сенин мансабың, сенин креслоң жардам бербей калат. Алла шерменде кылып коем десе, көчөдө жүрсөң да шерменде кылып коет. Үйүңдүн ичинде отуруп Алла Таала шермендечилик алып барбасын. Бул дүйнөдө уяттуу адамдардын жүзүн карап, өлгөндө менин жаназама адамдар ыйлап келсин. Мен адамдар ыйлап турсун. Мен Мирзөнү көздөй, мен Аллахка жолукканы кетип атам деп сүйүнүп кетейин деген жашоону жашайлы десек, бир туугандар ушул нерселерге көңүл булары. Келгиле, бир туугандарды таштабайлы, кабарсыз таштабайлы. Күндө сотовый телефондор менен өлдүм деген адам 10 саат ошондо отуруп атат. 24 саатын 10 саатын отуруп атабыз. Же калп болсо айткылачы келгиле. Бу аксакалдардан бир аз отуруп калбаса, жаштар билинип билбеймби 10 саат ошо менен отуруп коюп атышат бир туугандар. Карасаңыздар, бир ошо бир тууганыңа 5 мүнөт жетпейби? Байке кандайсыз? Үйдөгүлөр аманбы деп көңүлүн алып коюу жетпейби? Бир ойлонуп көрөлүчү. Пайгамбарыбыз бул бир тууган менен мамиле кылганды ыймандан деп айткан. Ыймандын бир бөлүкчөсү болот экен. Ыйманым толук болсун десең, ыйманым камил болсун десең, мен чыныгы ыймандуумун дей турган болсоң, бир тууганың менен мамиле кыл. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам, "Ман кана юъмину биллахи вал яумил ахир фалюкрим дайфа. Ман кана юъмину биллахи вал яумил
الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Kimde Allah Taala'nın bar bir ekenine işengen bolsa, ahiret gününün bar ekenine işengen bolsa, al uyuna gelgen meymandı sıylasın. Kimde Allah Taala'ga iman keltirgen bolsa, ahiret gününe işeniçi bolgan bolsa, al tuğandar menen mamile kılsın. Kimde Allah Taala'ga imanı bolgan bolsa, ahiret gününe iman keltirgen bolsa, süylese bir gana jakşı söztü süylesin, je olbasa unçukpay otursun degen urmattуу bir tuğan. Hadisten ala turgan nerse gördüңүz, imanга байланыштырып atat. Gördüңүz, Allah'a işeniçin barбы? Sen musulmansыңбы, imandуусуңбу? Bir tuğandı taştap atat. Bir tuğandar hadisти jakşı oylanalı. Ekinci nerse Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem man sarrahu an yubsata fi rizqi ve an yunsalahu fi athari falyasil rahimah. Urmattуу bir tuğandar bardığыбыз rızkыбыз köp bolsun dep жүрөбүz. Azır көчөдө кетип атсаң 100% kalk, oşo açka olup kalbayın, baldarımdı bagayın, jakşı kiyim giyineyin, adamның gözün karap kalbayın dep, oşo 24 saatыбыздын 15 saatin akça istep жүрüp atabız. Uktasak tüşübüstö görüp atabız. Bul jerden maga geliptir, koluma kuş konup kalıptır, erten akçalı olup kolamgo. Men gelip atsam üstümen bürküt gelip durup tesektep ketti, başıma javılıp kaldı. Men akçalı olup kalamgo degen adamdardı görüp atabız. Tüşübüstö da akça istep жүрөбүz. Rızkыбыз keng boluştu, bardığыбыз kaalap atabız bir tuğandar. Bir o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rızkının keng boluşun emnege bağlap atat. Ömür uzun boluşun bardığыбыз kaalap atabız. Mına bu jerde aksakallar oturat 70-80'ge çıkan. Ölösüңbü dese, jo da 70 yıl jaşagı kelse kelet uşulardan. Kim ele 30 yaşında ölgüsü kelet, kim 60 yaşında ele ölgüsü kelip atat. Ömürden kımbat nersege jok. Biroq ömürdün uzun boluşun, ömürdün berekeli boluşun Peygamberimiz emnege baylap atat. Kimdi süyündürse, rızkısı keng boluş, kimdi süyündürse, tuğandары menen байланыш kılsın, karım katnaş kılsın. Kimdin ömürü uzun boluşun kaalasa, tuğandары menen karım katnaş kılsın deyip bir tuğandar. Bardığыбыз hadislerde жүрөгүбүzгө il balalı. Bir dağı bir hadiste Abi Ayyub radıyallahu anhu uşunda hadiste rivayet kılat. Bir günü Peygamberimiz saparda ketip atkanda, uşu Arabi bolgon, çölde jaşagan, tөө kaytargandan başkany bilbegen, madaniyat bilbegen, a degen arif bir tamgany tanıgan, ömür boyu ömürü çölde ötken adam, Arabi adam astынан çıktı. Allah Teala iman berip koysa al, iman bul akademik ekenine karabayt, iman profesör ekenine karabayt. Kançalagan profesör ömür boyu profesör mine imansız ötüp ketip atat bir tuğan. Al akılga karabayt. Allah Teala kimge kalasa iman salıp koyat. Oşo çöldögü betin jakşı juuy albagan adam karasaňız gelip turup Peygamberimiz ketip atsa, Peygamberimizin tözünün tizgininden karmat toktotup kaldı. Oşol uçurda Peygamberimiz mintip karap kalganda, ey Muhammed, maga uşu nerseni kabar berçi, meni uşunday bir iş kılayın, oşol iş meni jannatka, beyişke jakındatsın, tozokton alыstatkan işti üýretip koyçu degende, Peygamberimiz karap turup bul iyigilikке jetti degen eken. İyigilikke jetti dep, anam Peygamberimiz karap, sen Allah Taala'ga ibadat kılgın, hiç kaçan Allah Taala'ga şerik koşpogun, sen namazыңды tip-tike kılıp turguzgunun, daima namazыңды kaza kılbay okugun, zeketingdi bergin, bir tuğandarың menen mamile kılgın, uşu dep turu uşunday emi töömdü koy berip koy dedi. Oşonda töösün koy bergende Peygamberimiz bastırıp aratıp, uşu buyurulgan nerselerdi toluk atkara turgan bolsa, bul jannatка kiret degen. Urmattуу bir tuğan, namaz okup atabızbı? Zeket, namaz emne degen farzlar bir tuğandar. Bularda atkarbay koyuu menen adam, bularga işenbey koyuu menen, ey namazın koyçu dep koyuu menen adam imandan ajırap kala turgan uşunday çoğ bir ibadatlar. Oşolor menen birge kılgan gördüңüz Peygamberimiz. Oşolordu aytıp durup daro artında emne dep atat? Bir tuğandarың menen mamile kıl dep atat. Bul dünyada bir tuğandar Gebir günöylördi kılata ökkenbiz. Allah'ın ululuğu menen dünyada abiribizdi açpay. Allah Taala sattar bolgon, jaşırıuçu bolgon sıfatı menen jaşırıp koyat eken. Je bolboso jaşırbay, bardığыбыздын günөөbüzdü açık çıkara verse, bir-birimiz menen jaşay albay kalabız bir tuğandar. Birok iki türlü günөө var degen. İki türlü günöөнү eň layıktısı Allah Taala
кыяматка дагы жазасын калтырат, бул дүйнөдө да жазасын берет деген. Бул кандай күнөөлөр десе, биринчиси зулумдук кылуу, бир адамды езүү, бир адамдын үстүнө чыгып алып тебелөө, бирөөнүкүн зулум менен бир нерсесин тартып алуу, бир нерсени жалаажап түрмөгө кестирүү, ушу сыяктуу зулумдуктун акыбетин бул дүйнөдө да берет деген. Сөзсүз берет. Алла Таала кандай кылып берет? Экинчи нерсе туугандардан мамилени үзүп салган адамдын акыбетин, түн туугандар менен байланышты үзүп салган, туугандарын таштап, акчасына манчырканып, туугандарын пас көрүп, мен ошо менен отурамбы, ошо менен да мен чай ичемби деген ушундай текеберлик жүрөгүнө кирип, ар кандай жолдор менен тууганын таштап койгон адамдын жазасын ахиретке да калтырат, Алла Таала бул дүйнөдө да берет деген. Урматтуу бир туугандар, азыркы кезде бардыгына кайрылып айтарыбыз. Көрдүңүздөр, ушул учурларда жакшынакай бир эне бир атадан туулган 5 бир тууганды аялдары ошентип туруп ажыратып койгондор бар. Кээ бирөөлөрүн күйөөлөрү аялдарынын бир туугандарын ажыратып койгондор бар. Бирөөнүн пайгамбарыбыз айткан нерселерден ажыратпайлы бир туугандар. Кээ бир ушундай адамдарды көп көрдүк. Бир тууган агаларың барбы десе, агаларым бар. Агалардын үйүмүнө кире албай калгам, жеңем киргизбей койгон деген адамдардынчы миң дегенин көрдүм бир туугандар. Карасаңыздар, бардыгыбызга айтарыбыз, Кудай сактасын, силер ошентип бир туугандарды ажыратып аткандар угуп алгыла. Эртең силерди балаңардан ажыратып койбосун Кудай Таала. Ошентип туруп ошолордун каргышы менен эртең балаңар, сен 5 балалуу болуп туруп, ар бир ата-эне ошо балдар бири-бири менен карым катнаш, бири-бирине жардам болуп жашаганын ар бир ата-эне көргүсү келет. Бирок ошондой көргүн келген нерсени көрө албай калбагын бир тууган. Сен ошентип адамдарды, бирөөлөрдүн балдарын, сенин күйөөңдүн акчасы, сенин күйөөң жакшы, анын бир тууганы жаман болуп калбаш керек. Сенин аялыңдын сулуулугу сага жакшы, анын бир тууганы сага жаман болуп калбаш керек бир туугандар. Бардыгыбыз бул нерсени жакшылап көңүл буруп алалы. Жакында биз Америкага барып, ошол жерде туруп Абдышүкүр Дамылда менен элек бир жерде кетип атып, ошо зданияларын көрүп, биз 200 жыл астыда артта калыппыз буларда десем, Абдышүкүр Дамылда айтат, туура бул жылтырактардан калып калганбыз, жылтырак узун үйлөрдөн калып калганбыз. Бирок ыйманыбызга шүгүр келтирели, динибизден айланалы, Кураныбыздан айланалы, салт санаабыздан айланалы. Бирок биздин адеп ахлакка булар 1000 жылда да жетпейт. Урматтуу бир туугандар, көрдүңүздөр, кээде чөнтөк бош болушу мүмкүн, бирок бир тууганчылык бекем болсун. Бардыгыбыз биздин адеп ахлабыз Куран үйрөткөн адеп ахлак. Ошентип биз кызыгып аткан 100 этаж, 200 этажды салып аткандар, ошентип көчөлөрүн кумурска тайгаланып кете тургандай көчөлөрдү куруп аткандарга таң калбайлы. Бир туугандар, таң кала турган нерсе, Аллага ибадат барбы? Адамдарда адеп ахлак барбы? Бир-бирине боор оруп атабы? Бир тууганын таштабай атабы? Ошо нерселерге көңүл буралы бир туугандар. Азыр карасаңыздар, бардыңыздар барып көргүлөчү карылар үйүнө. Ушул учурларда илгери ачкачылык мына боундай аксакалдардын учурунда болгон. Азыр каякта ачкачылык? Азыр эптеп эле кыбырасың, базарда иштеп атасыңар. Базарга келип бир 3-5 саат кыбырасың, 1000 сом табасыңбы? Табасың. Ал жатып алып акча табам дегендин бардыгы ачка калып атат. Кичине кыймылдап жашоо кылам дегендерди жашатат Алла Таала. Урматтуу бир туугандар, ушундай токчулук заманда жашап атабыз. Бирок ушул токчулук заманда туруп, ата-энелерибизди карылар үйүнө ыргытып атабыз. Жүздөгөн, миңдеген зандарды алып барып ыргытып атабыз. Жетпей атат. Бир туугандар, көрдүңүздөр, бизде ыймандын күчү болбогон болсо, ыймандын күчү калбай калган болсо, адамдар динден алыс калган болсо, ушундай наадандыкка барат. Кайсы жүрөгүндө ыйманы бар адам атасын эшикке чыгарат, энесин эшикке чыгарат, бир тууганын ачка калтырат. Кайсы ыйманы бар адам? Адамдарды көрдүм. Ушундай кээ бир адамдар, миллионерлер, канчалаган улам машинени носки алмаштыргандай алмаштырып жүргөн адамдарды көрдүм. Бирок бир туугандарын көрдүм, көчөдө бомуш болгондорду көрдүм. Кудайым, бир казандан, бир жатындан, бир эненин курсагынан чыккан адам көчөдө мусор челип жүрөт, тигинисин носки алмаштыргандай машина алмаштырып жүргөндөрдү да көрдүм. Бул эмнеден? Ыймандан алыс калгандан, текеберликтен, моундай пайгамбарыбызга болгон ыймандан алыс калгандан, динден алыс калгандан ушу болот экен. Ошон үчүн бактылуулук динде деген, бактылуулукту Алла Таала диндин ичине койгон. Бардыгыбыз бул нерсени жакшылап бир көзүбүзгө алалы. Абдулла ибн Салам деген улуу сахаба,
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Madinaga gelgende adamdardın bardığı peygamberdi göröbüz dep jıynaldı. Men dagı peygamberdi göröm dep janına bardım. Peygamberdi birinci görgönde yüzünen gördüm. Bul hiç kaçan kalıp aytpagan adam dedim deyt. Oşonda peygamberimizden en birinci Madinaga gelip turup adamdarga gayrıglany. Ya yugannas, o adamlar, afşus salam ve at'imut ta'am. Vasilul arham ve sallu ve nasu niyam. O adamlar, siler aralarınlarga salam, tınçlıkты jaygıla, birbiriңер menen daima güler yüzdүү bolup salamdaş kıla. Siler aç adamdardı toyuntkularga tamak bergile. Siler bir tuğandarыңар menen karım katnaş kılgıla. Tün içinde adamlar uktap atkanda siler turup namaz okugula degen en birinci sözü Madinaga gelgende en birinci aytkan sözü uşu boldu degen. Bir tuğandar gördüңүздөр, adamdardın ölüp baratkan adam, uşunday tamaktan ölüp baratkan adamdın oğzuna tamak berip koyuş kanday ekenin bardığыбыздын akılыбыз жетет. Adamdardı uşu adamdarga kabak bürköbөй daima güler yüzdүү bolup adamdarga tınçtık arnap turgan kanday ekenin bile jakşı bilebиз. Adamlar uktap atkanda ысык töşөктөрдө uykularda turganda uşu muzdak suularga daarat alıp kıblany yüzdögen adam bunu erkek gana musulman kıla alat. Çınığı imanı var kıla alat. Al tün içinde turgan namazыңды ayalың da görбөйт, balaң da görбөйт, adam da görбөйт. Bir gana Kudayı görsün degen adam oşonda tura alat. Bирок oşolordun arasına Allah ta Peygamberimiz emdeni koşkon vasilul arham, siler bir tuğandarыңар menen mamile kılgıla degende uşunday ulu ibadattарды aytıp atıp oşonun içine Peygamberimiz uşunu da aytkan. Bir tuğandar oylanalı, gelgile bir tuğandarыбыз menen mamileni oңdoйлу. Alar bizge jamandık kılsa dagı jamandık kılbaylı, jakşı kıla bereli. Alımdarыбыз aytat, bir tuğandar tuğra jakşılığыңды bilbey daima jamandık kalışı mümkün. Jamandık kılgan kişige jakşı kıl, sen deyt. Al aga uşunday sezim bolsun, jürögüne tozoktun otu pişip kalganday bolsun deyt. Saga daima jamandık kılıp жүрgөн adamga kayra çakırıp tamak ber, sen kayra koluna akça ver, üstüne giyim giygiz, kolundan gelişinçeni kılıp koysan, al getip aratıp turup al jakşı emede kalbayt deyt. Uşunday bolot, ökünöt, kılgan nersesine adam bolgondaýyn ökünöt, jürögüne tozoktun otu tuşup ketkendey bolot deyt. Adamdardı oşantep sıyla kıla deyt. Urmattуу bir tuğandar, saga jamandık kılsa da jakşılık kıl. Bir tuğandı maga jamandık kılıp atat. Menin azır toyuma balança som alıp kelbey koydu. Menin balamды mintip koydu degen şıltoo emes bir tuğandar. Al jamandık kılsa da jakşılık kıl deyt. Nadandık kılsa da jakşılık kıl. Saga zulum kılıp atsa da sen aga jardam ber deyt. Dinimiz uşunu buyuroyt eken, aga mal dünya menen jardam ber. Ziyandardan toz. Anı küler yüz menen daima uçuraş. Anın artında dua kıl. Üylörün ziyarat kıl. Oğurup kalsa oğurup kalgan yerine ziyarat kıl. Al çakırganda söz bar deyt. Bir tuğan çakırganda gebiröbüz tarınıştan olan maga gelbey koygon, maga mintip koygon dep turup oşantip barbay koybo degen gördüңүздөр alımdarыбыз. Bir tuğandar bardığыбыз oşo jakın tuğandarыбызga uşunday mamilede bololu. Allah Taala bizdin darajabızды götürsün. Dünyödögü akıbetibizdi, akırkı minutlarыбызды jakşılık menen bütkörsün. Ahiretibizdi Kudayım jakşılık menen eşigin açıp bersin. Dünyödö şermendeçilikke kaltırбасын. Allah Taala oşo kılganыбыз üçün jannatты Kuday Taala bizge nasip kılgan bolsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uşunday Kati'ur rahim, bul dünyada tuğandık mamileni üzgün adam jannatka girbeyt. Daima arak içken alkaş adam jannatka girbeyt. Anan sıykırga tasdik kılgan, sıykırga yişengen adam jannatka girbeyt degen bir tuğandar. Kuday saktasın, biz jannatka girebiz dep atabızbı? Bardıq uşunday amaldарды kılalı. Allah Taalam bardığыбыздын bir tuğandarыбыз menen aman kılsın. Kudayım жалgыздыктан saktasın. Жалgыздыk Allah'a jaraşat bir tuğandar. Daima maga canı kuygun dostorum bolsun. Menin cemaatim bolsun. Menin bir tuğandarım bolsun. Meni kolday turgan adamlar bolsun dep Allah Taala'dan dua kılalı. Жалgыздыk Allah'a gına jaraşat. Pendege жалgыздыk jaraşpayt bir tuğandar. Allah Subhanahu wa Taala söylegen sözlerimizde uğuçu pendelerden, uqqan vaazlarыбызга amal kıluvçu pendelerden kılsın. Bardığыбызды tügöl, dinimizde toluk yaşap, bardığыбыз çoğuğuz menen jannatka girişte Kudayım nasip kılsın bir rahmetike.